Атым Исаков Талайбек, Кайрат айылынын айыл башчысымын. Көтөрмө айыл аймагында. Аймагыбызда да ички жолдорду кеңейтүү процесси кетип атат. Эл өзү демилгечи болуп, жеке демөөрчү болуп, Жарматов Үмүтжан инибиз атасына аш берем деп атып, жолго жумшай берди 50 000 сом акчасын. Соопчулукту өз башынан сак кылып койду Үмүтжан инибиз. Алла разы болсун. Калган экинчи этабыны элдер өздөрү акча чогултуп, өкмөтүбүз башы болуп, бюджетиден 50 000 сом бөлүп берди. Ошентип 3 этап менен ушул жолдон 300 кожолук каттайт. Техникасы менен жөө. Мен Кызылбак айылынын Кайрат участкасынын тургунумун. Жарматов Эржигит атым. Мына эл көптөшүп топтолуп, арыктыбызды, жолубузду оңдоп атабыз. Мына өкмөтүбүз жардам берди, 50 000 сом жардам берди. Калганына эл өзү топтоп, ашар кылышып, топтоп жолубузду оңдоп атабыз. Турбаларыбызды оңдоп коюп атабыз. Ушул жол менен Орозбеков коңшу айылыбызга дагы суу кетет. Аларда чоң кичине турбалар болмош, чоңойттук. Жолубузду оңдодук. Кудайга шүгүр, эл түшүнүптөр, эл аракет кылып атат жакпа турмак. Эми ушул жолу бүтүрүшүбүзгө дагы Кудай кааласа 1-2 күн калды. 1-2 күн ичинде ушул жолду бүтүрөбүз. Мамлекет тарабынан жардам болуп, мына ушундай иштер аткарылып атат, болуп атат. Мына ал жерде жолубузду, чекеде арыктарыбызды оңдотушка Алла мамлекет өзү жардам берип атат. Ошого шүгүр кылайлык, Аллага шүгүр кылайлык ошого. Эми эл да түшүнүп, эл өзү аракет кылып, оңдошко, жолубузду оңдошко, арыктарыбызды оңдошко эл өзү аракет кылып атат. Assalamu alaikum. Men Kayrat айылынын тургуну Нурзаман Мамасалиев болом. Ушу айылда Кайрат айылынын ички жолдору тарайып кеткендигине байланыштуу чоңойтуу иштери жүрүп жатат. Өкмөтүбүздөн, көтөрмө айыл өкмөттөн 50 000 жардам берилди. Калган жетпеген эл чогултуп оңдоп атабыз. Жолдор тар болгондугуна байланыштуу кышта тайгак болуп, машиналар чыгарбай кыйналат. Ошон үчүн жолду чоңойтуп атабыз. 2 машина батпайт. Азыр эми кеңири болуп калды, буюрса 2-3 машина батат повороттордон дагы. Мамлекетке дагы рахмат, кичине жардам кылгандыгына, элге дагы ыраазычылык билдиребиз. Жерлерден кичине жер берген адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Jetmeye kalalım.
Evet.